Барларыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн биз Хайке наши тип графика менен соода кылабыз и индикаторду жардамы менен. Индикатор бизде Bollinger Bands болот. Bollinger Bands'ти тамызып алабыз и бул жакта биз настройка кылабыз туугандар. Bollinger Bands'ти давайте 9га коюп көрөлү. Самое главное, биз Bollinger Bands'ти коюп атканда бул жерде могул жогорку линиябызды көрдүңөр, пробой кылды. Ошол бир аз могул фитилдерде туруш керек болот да, могул тендерде свеча көрүп атасыздарбы, тен болуп атат и ушул тендерге чейин биз настраивать этип коюшубуз керекпиз. Так, 12 период 2, да, период 2 же 3 койсок болот экен. Так, 10го койсокчу. 10го койсок же 7ге. Так, 6, 4, жок 6, 3, 6, 2 кылайлы. 6, 2 кылабыз. Мынакей достор. 6га 2 кылып настройка коебуз. Далее биз бул жерде 30 секундка сделкабызды ачабыз туугандар. 30 секунд жетиштүү бул жакта. Мынакей азыр биз давайте бир котировкага кирели. Мынакей валютная пара. Канадский доллар, швейцарский франк да, валютная парадан ушул жерден биз ачабыз. Мынакей 1 мүнөткө сразу жогору ачамын. Бизде могул фитиль көрдүңүздөрбү? Тень чыгып атат да. То есть астыңкы линия Bollinger Bands'ибизде могул жерде чыкканда биз жогоруга киребиз. И могундай ситуацияларда чыкканда биз астыга киришибиз керекпиз да. Бул индикатор менен, бул тип графика менен мен бул стратегияны уже 3 жыл мурун создавать этип, 3 жыл мурун башка биржада соода кылчумун и азыр ушул мурдакы эски стратегиямды мен азыр кайра Pocket Option'да колдонуп көрөйүн деп чечип атам да. И көрүп тургандай эле биринчи сделкабыз плюс болду. Так, экинчи сделкабызды биз давайте башка бир котировканы издеп табайлы. Ушундай бир моментти мынакей. Евро доллар 30 секундка 1 мүнөт 30 секундка сатамын бул жакта. Евро доллардан. И бизде бул жакта нисходящий тренд болуп атат азыр данный момент. И биз бул жакта кайталанып аткан моментинде горизонтальный линия же болбосо бизде моундай проторговка бир коробкада бир диапазонда проторговка болуп атканда киришибиз керекпиз. Мынакей азыр бизде бул жерде уже восходящий тренд болуп күчтүү разворот болуп башталды. Биз күтүшүбүз керекпиз качан графигибиз токтоп бир калкына келип калганда да. Так, давайте ушул жерден азыр жаңы бир свеча, мына көрдүңүздөрбү, бизде свечалар көтөрүлүп эле кетип атат. Мындай моменттерде биз кирбей кое турабыз. Биз кандай моменттерде киришибиз керекпиз? Кайталанып аткан моментте же график токтоп калганда. Азыр бизде бул жерде график могул астынан уже трендтин жогору көздөй көтөрүп кетип атат да. Биз кое турушубуз керекпиз мындай учурларда. Давайте кийинки котировкага өтөбүз. Так, мынакей ГГБ японская иенадан 2 сделка сразу продажага ачамын достор 30 секундка. Так, 30 секундтан и көрүп тургандай деле азыр болсо бизде выход болду да. Мурдакы картиналарыбыз азыр бизде мынакей дагы бир жолу выход болуп атат. Так, дагы 8 секунд бар. Так, давайте ушул жерден мен ача берейин дагы бир 4-6 сделка. Бизде выход мурдакы тарыхтарды көрсөк болот. Мынакей выход болгондон кийин бизде сниженияга түшүп кеткен. Далее бизде астыда деле выход болгон астыңкы линия Bollinger Bands'ке биз бул жакта 30 секундка жогоруга киребиз. Самое главное ушул выходтордон биз киришибиз керекпиз да. Мынакей көрдүңүздөрбү? Выход болду да резко паденияга айланып түшүп кетти. Отлично. Сделкабызды плюска жаптык. Так, эми
Эми болсо биз выход астыңкы линиябызды күтөбүз. Ашып кетсе бир 3 свеча күтөбүз. 3 свечадан кийин, если бизде обновление болуп дагы вниз түшө берсе, анда биз бул жакта дагы кое турушубуз керек болот да. Самое главное бул жакта терпение и анализ, өзүңдүн ой жүгүртүүң менен анализиңе дагы ишенишиң керексиң да. Так, мынакей көрдүңүздөрбү? График бизде кызыл болуп эле түшүп кетип атат, көрдүңүздөрбү? Уверенно 3 кызыл свеча бизде снижение болуп түштү. Бирок могул жерде азыр бизде график уже могулку мурдакы максимумдан жогору көздөй кетти да, мынакей. Могул жерде бизде 3 линия уже сызыгынан чыгып туруп, анан уже график жогору көздөй кетип атат да. Так, дагы бир падение болуш керек азыр, ушул жерден даярданабыз ачканга. Так, күтөбүз. Мынакей выход болуп атат. Отлично. Ушул жерден 2 сделка сразу ачамын покупкага. Все. Бул жакта биз өзүбүзгө жараша таймфреймди коюп алабыз да. Мисалы 15 секундтарда ушундай ар бир свеча 15 секундтан алмаштырат. Максимум бир 30 секундтан анализ кылсак жетишет достор. 30 секунд жетишет. Так, сделкабызга жабылышына акыркы 2-1-0. Отлично, достор. Сделкам плюска жабылды. И мен бул жерде өзүмдүн анализимди өзүмдүн анализим боюнча бир сделка ачып коеюн. Бул жерде 1 минутка, 30 секундка сата беремин. И 1 минутка дагы бир сделка сата беремин. Анткени бизде могул жерде паттерн болуп атат. Паттерн такой вот бычий флаг, да? Ой, голова и плечи, точнее, кечиресиздер достор, мынакей. Голова и плечи, мынакей. Оң сол плечосу, могул жер башы, да? Мына сол плечосу, могул башы, могул оң плечосу. Все, bunday учурларда график могул астыңкы линиябыз пробой болуш керек да, астыга түшүш керек. Ну, это мен өзүмдүн мындай анализимди колдонуп ачып койдум да. Просто жакшы бир моментти көзгө учурап калды да, жакшы паттерн. И бул жакта дагы бир 2 сделка сверху ачып коеюн деп чечтим достор да. Так, в общем, достор, надеюсь, силерге түшүнүктүү стратегия, индикатор жана кантип настройкалаш керек. И также обучениялар дагы бар, достор. Обучениябызды телеграмыбызда алсаңыздар болот. Телеграмыбызда мынакей ссылка YouTube каналдын ушул эле видеонун описаниясында болот же комментариянын башында. Ушул каналга өтөсүздөр, катталасыздар, достор. Бардыгы обучениялар биздин VIP чатыбызда алсаңыздар болот. Жана сигналдарды алсаңыздар болот. Сигналдар 2 маал келип турат. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да, достор. Ушундай сигналдарды без задержки алып, сиздер дагы акча табсаңыздар болот. И биякта еще обучение дагы бар, достор. Баарыңыздарды күтөм өзүмдүн обучениямда. Кошулабыз. И, в общем, биз ушундай соода менен бүгүн торговлябызды бүгүн суббота жыйынтыктайбыз, достор. Бизде дагы 10 жарымда 11лерде бизде эфир болот, достор. Баарыңыздарды күтөм. Каналга катталабыз жана лайктан басып, колокольчикту басып койсоңуздар телефонуңуздарга же компьютеруңуздарга уведомление келип турат, достор. Вот. И көрүшкөнгө чейин.